Урматтуу министр айым, албетте инновация, илимий изилдөөлөр абдан керек болуп атат. Анткени бүт дүйнөдөгү илимий изилдөөлөрдүн деңгээли алдыга кетип калды. Нано технологияны айтпай эле коелу. Жасалма кулактардан бир ойлоп таап атышат. А биздин илимдер академиябыздын акыбалы тигил болсо. Анан кыргыз окуу жайларынан бир жаңы ачылыш болду деген мен уга элекмин ушуга чейин. Эми ушунун берекеси менен болуп кетсе ажеп эмес. Ошого бир ишенич көрсөтүп туруп, аванс ишеним катары биз колдоп берели. Рахмат. Бирок бир эки маселе. Өткөндө ушу маалымат каражаттарында абдан бир резонанстуу жаңылык чыкты да. Кандай дебейсизби? Пакистандын өкмөтү Кыргызстандан медициналык билим алып келген биздин адистерибиз төмөн билим менен келип атат, начар сапаттуу билим менен келип атат деген билдирүү жасады. Бул Кыргызстандагы окуу жайлардын аброюн аябай чоң шек келтирет да. Билесиз, билим берүүдө чоң бизнес. Гарварддын бюджети Кыргызстандыкынан көп. Эми ушундай эл аралык баалар болуп тура турган болсо, эртең бир күнү мына көчөдө жүргөн көп пакистандык, индиялык келбей калса акыбалыбыз кандай болот? Чындыгында булар абдан көп каражат келип атат да чындыгында. Ошол үчүн эле окутуп атабыз да. Ошон үчүн бул сапат жагына кантип көңүл бөлөсүздөр? Ушундан кандай тыянак чыгарып атасыздар? Ушуну кыскача айтып коюңузчу. Дал ушул долбоордун ушу сиздер колдоп берген күндөн баштап парламентте ишке кирет сапаттуу көзөмөлдөө компоненти бар. Дал ошол жерде 1,5 миллион акча бөлүнүп атат. Көз карандысыз, керек болсо эл аралык аккредит уюмдардан өтө чакырып, биз ректорлор билет, алардын кызмат көрсөтүү сапатын, мугалимдердин билим сапатына чейин аныктоо процесси жүрөт. Айтайын дегеним, азыр Кыргызстандагы окуу жайлардын тапкан кирешесин эсептей келсек, ошол пакистандык, индиялык студенттердин эсебинен эле каралып турат да. Ошол университетинде Өзбекстан студенттери бар эле, аларда Өзбекстанга алып кетти деген маалымат бар. Ошон үчүн мындай сапатына көңүл бөлсөңүздөр. Анткени аларды көрүп деле боорум ооруйт. Кыштын күнү жалаң аяк жүрүшөт. Мындай жайкы кийимдер мененчи. Ошентип мусафир болуп, бөтөн эл, бөтөн жерде биздикилерди алар жакшы кабыл алышпайт. Анан илим билим алып барса, алардын илим билими төмөндөп, тиякта да конкуренциядан тышкары калса, бул чоң өкүнүч. Бул бир. Экинчиден, менин коллегаларым абдан туура айтты. Мына 5 окуу жайдын арасында бир гана регионалдык окуу жай бар экен. Бул Ош мамлекеттик университети, региондук окуу жай. Анан региондук окуу жайларды мындай атайын программа менен көңүл бөлүп көтөрбөсөк, өзүнөн өзү көтөрүлүп кетпейт. Азыркы тенденцияны карап турсаңыз, айылдардан адамдар кетип атат, интеллигенция көчүп кетип атат, борбор тарапка, чет өлкөгө көчүп кетип атат. Ошого бир сунушта мындай азыр эле ойго келип атат. Айыл өкмөттөрдүн башчыларын, акимдерди ротация кылып атпайбы? Ошол сыяктуу эле мыкты адистерди региондорго жиберсе болобу Бишкектен? Ротация кылып, белгилүү бир мөөнөткө биолог болсун, химик болсун, билбейм, менеджер болсун, жакшы мыкты декандар болсун, мындай кан алмаштырып иштетсе болобу? Жеке гана жогорку окуу жайда эмес, азыр биз министрликте да сунуштадык, жөнөтөлү десек, мына Ак суунун районосун кара сууга алып келели десек, жашай турган жери жок экен. Биринчи социалдык шарты, экинчиден мына министрликтен мейли районоолорго тийбей эле коелу. Жок, горизонталдык адистештирүүдө дагы, бирок үчүнчү биз азыр сиздерге билим берүүдөгү 7 кадамды алып чыгабыз. Ошонун бири мобилдик мугалимдер. Мобилдик мугалимдер кайсы жерге барып ментордукты колдоо, анысы деле өкмөттөн ошондой тапшырма коюлду. Күчтүү окуу жайларга эми региондук окуу жайлар менен баарлашуу системасын, экинчиден ошол региондук өнүктүрүү фонддору бар. Ошонун ичине дагы биздин жогорку окуу жайлардын муктаждыгын да эске алуу керексиз. Айтайын дегеним, 30-жылдарда Кыргызстандын тарыхын эске алсак, билесиз да, баягы ликбездерди уюштуруп, ошондо 30-жылдары Ысык көлдөн, Чүйдөн бүт Кыргызстанга таркап барып, элди журт илимди билимди кылып келген экен да. Керек болсо ошолорду архивтерден таап туруп, бүгүн мындай орусча айтканда героизация кылыш керек. Бул бир. Анан Японияда жүргөнүмдө, окуп жүргөндө бир түшүнүк бар эле. Интенсивдүү курстар деп. Мисалы, Васеда университетинен, Токиодон бизге келчү, Коби университетине, Кумя сенсей деген келген, абдан мыкты адис. Бир 3-4 күн ошонун гана сабагы болгон да. Интенсивдүү 3 күнгө келет, 3-4 күнгө командировкасы менен келет дагы. Анын сабагына катышчубуз. Ошондо ой алмашчу, идея алмашчу, жаңы мугалимдерди көрчү элек. Ал мугалим деле башка университетке баратам деп жакшы даярданса керек. Ошол интенсивдүү курстар деген идеяны сунуштайын, бир аракет кылып көрбөйсүздөрбү? Бишкектен мыкты адистер, мисалы, Таласка барабы, Нарынга, көлгө барабы, барып бир жума сабак өтүп келет. Бул кадимки деле планга кириш керек, окуу планына. Ушундай кылса болобу? Болот, биз азыр ошону жана академиялык эркиндик бар да. Биз ошол боюнча берип атабыз. Толугу менен сизге ошол схеманы жазып берели. Интенсивдүү мугалим чет өлкөдөн келгенге дагы биз ошол
соцфонд менен налог менен сүйлөшүп бир келгенге өтө кымбат болот экен алардын регистрациясы дагы, анан биздикинде ИП алыш керек деп аларга дагы бир жеңилдик кадамга барыш үчүн кездешүүлөр жүрдү. Үчүнчүдөн жогорку окуу жайларда виртуалдык дайым аларды чакыруу менен өтүп турат. Физический офлайн жок, бирок биз азыр национальный улуттук портал түзүп атабыз, билим берүүнүн лидерлери деген. Ошол жерде эң мыктылардын база данных, анан каалаган жерине барып окуганга шарт түзөбүз. Иштеп келген. Ушуну карап көрсөңүздөр, анткени студент кезимде Бишкекте бир Кендирбаева деген мыкты адис бар экен, ошонун лекциясы десе мен келмепмин да, окуу жайымдачы. Анан чын ыкластан окумакмын. Сиз дагы ал жака барып уят болбойн деп мыкты даярданып бармаксыз. Бул кыдырып окуткандын мааниси абдан чоң. Эми жыйынтыктоочу бир суроо. Мына ушул берип аткан каражаттардын кандай колдонулгандыгын кийин мыктылап текшерип алганга, мониторинг кылганга индикаторлор такпы сиздерде? Бардыгы индикаторлордун бардыгы бар. Мына ушулардын баарын өтө адилеттүү, жеткиликтүү, ачык көзөмөлдөш үчүн атайын 4-чү компонент бар. Бизде мындай чындыгында эл аралыктагы баягы көрсөтүлгөн, сиз билесиз, кыска аралыктагы, алыс аралыктагы сапаттуу жана сандык индикаторлорду аныктоо, кызмат кылуудагы өзгөчөлүктөрдү аныктоо боюнча бүтүндө бул жерде бардыгы бар, эске алынган. Ансыз долбоорду корголбойт, өтпөйт сунуштап атканда дагы. Анан урматтуу министр айым, дагы бир сунуш киргизейин. Региондогу окуу жайлардан дагы бирди кошсоңуздар. Мен кайсы так эле айтып коеюн. Ысык көлдөгү Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик Ысык көл мамлекеттик университети. Билесиз, анын абдан чоң тарыхы бар, терең тарыхы бар. Ал жакта мисалы ошол эле Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз, Кусейин Карасаев атабыз окуган. Мындай тарыхы бар да. Ошон үчүн ушул тизмеге бул университетте келечекте кошсоңуздар, азыр ушул эле тапта алар даяр деп эсептейм. Анан дагы бир окуу жай ошо региондон жогорку деңгээлге көтөрүлүп калмак деген сунуш. Чоң рахмат. Биз бул маселени талдап көрөлү. Азыр мен так жооп бере албайм. Себеби бул азыр терең чечим кабыл алуу процессине келип